Жамаке Баатыр атыккан Тилеке Кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн күрөшкөндөрдүн бири. Адыгене уруусунун башчысы болуп 17-кылымда Ак Суу, Үч Турпан жергесин жана Фергана өрөөнүн башкарган. Могол хандыгынын башкаруучусу өлгөндөн кийин бийлик талашуу башталганда Тилеке би 2000 жоокерди чогултуп, өнөктөшү Бото Кара би менен бирге жортуулга чыгат. Алардын аскери 5000 жоокерден турган. Алар Ак Суу менен Үч Турпанды басып алышкан. Бирок көп өтпөй Тимур Султандын күчтүү аскерлери менен кагылышкан. Бото Кара салгылашууга кирип, жоокерлеринин көбүн жоготкон. Тилеке жеңилүүдөн кутулуу мүмкүн эмес экенин түшүнүп, акылмандыгын көрсөттү. Бел курун чечип, Тимур Султанга ырайым сурап кайрылат. Бул анын элин толук жок кылуудан сактап калат. Тилеке Баатыр бүгүнкү күндө кыргыз рухунун күчүнүн жана ийкемдүүлүгүнүн символу бойдон калууда. Анын ысымы өз элинин намысын, өмүрүн коргогон жетекчилер менен бир катарда турат.